açık kızıl nakırı. Açık sarı nakırı. Ana janagıday bordo, karaga jakın, kara kızılдар bolot. Bul açık kızılın ökümünde emes. Аны кийип жат ал эмес, бул баш кийимден башкага. Анан Ибн Абидин айтылат, баш кийим кызыл болсо болот деп. Бирок биз муста шейхлары айтат, биз таң кала беребиз, неге Шейх Ибн Абидин ошол кызыл кийим пайгамбар болбойт, умуман айтса бул баш кийим болот деп айтып атат. Баш кийимде эле болбош керек дейт. Балким сириялыктар, адаптар кызыл топу кийип адап болуп калган болсо эле ушул кантип кетсе керек дейт. Аслында кызылдын баардыгы эле бизге макул. Эркектер, аялдар, бул женский светтер коюлат дейт да. Бул аялдар кийсе кызыл менен сарыны дейт. Эркектер кийгенге макул. Мен өзüm жакында эле намаз окуп баштадым. Аллага шүгүр, жеңилдеп өзүмдү жакшы сезип калдым. Кантип зинадан алыстаса болот, кээде өзүмдү кармай албай ушул балага барып коюп атам. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бирөө келиптир да айтыптыр. Ушу мусулманчылык мага көп жагат, бардыгы жакшы. Только кыздарга барба деген жакпайт. Ушу мага уруксат бериң, ушу мен кыздарга эле бара берейин, намазды окуйм, таравихни окуйм, тахажжудду окуйм, закатты берем, бардыгын кылам, сакалды ham коем. Бирок ушу кыздар менен сүйлөшө берейин деп айтыптыр. Анан пайгамбарыбыз ойлонуп айтыптыр, таксырым дептир. Жок деп айтпаптыр. Айтыптыр, сиз эжеңиз бар, карындашыңыз бар, апаңыз бар дептир. Бир адам мусулман болуп, бирок сиздин апаңыз менен сүйлөшө берсе, эмне деп ойлойсуз десе, апам менен эмнеге сүйлөшөт дептир. Халаңыз дептир, аммаңыз дептир. Жок, сүйлөшкөнгө болбойт алар менен дептир. Өзүңүздүн кызыңыз менен сүйлөшсө бирөө өлтүрүп коем барып дептир. Эми ошолордун бардыгы сиздин кызыңыздан мына ушундай эле десе, анан ошол жерден түшүндүм болду дейт да. Сиз барган кыз бирөөнүн апасы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн карындашы. Эгер ушуну этибар кыла турган болсоңуз бардык ордуна келет. Бирок бул дагы болбой турган болсо, биз айтабыз үйлөнүңүз деп айтабыз. Бирөөгө үйлөнүңүз, ол дагы болбойсо экөөгө үйлөнүңүз. А болбойсо үчүнчү катын алыңыз, болбосо төртөөнү алыңыз. Ханафи мазхаб боюнча 4 аялга бир учурда нике кыйсаң боло берет, 4төн никелеп берип кое беребиз. Мына бүгүн алып келиң, азыр кеткиче никени кыйып беребиз. Ошо менен ордуна келет. Ал дагы болбой турган болсо орозо кармаңыз кошуп. Ушундай. Анан ошондон кийин дагы болбой турган болсо анда башкача маселе болот тууганым. Анда доктурга кайрылганга туура келет. Өзüm базарда иштейм, тушумда бир оронгон кыз 5 маал намаз окуган кыз окуйт. Мага тий десем болбой атат. Мен өзüm 26-дамын, ал кыз 25-те. Ошол кызды алсам эле такыба болуп жашоом оңолчудай, намаз окуп дуамды ушул кызды насип этишин сурайм. Бул туурабы? А дуаңыз тууру? Такыба салиха кызга үйлөнсүм деп дуа кылган бул эң жакшы дуалардан болот. Дуа кылың, азыр биз дагы дуа кылабыз сизге жамааттан кийин иншалла. Ошо кызга үйлөнүп кетсин деп иншалла. Анан харакат дагы кылың кичине. Харакат үйүнө адам жөнөтүң. Атаңыз барсын, апаңыз барсын иншалла. Адрести сурап алып жөнөтсөңүз болот. Биз дагы дуа кылабыз, дамлага дуа кылдырабыз иншалла. Бир паста дуа кабыл болот.